Адамдар менен жакшы мамиледе болуунун 5 сыры. Айланаңыздагы адамдар сизди сыйлап, сизге тартылып турушун каалайсызбы? Анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн жана турмуш далилдеген 5 алтын эрежени колдонуңуз. Биринчи, жылмайып жүрүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бир тууганыңдын жүзүнө карап жылмайганың сен үчүн садака." Жылмаюу эч кандай чыгымсыз берилген эң кымбат белек. Жылуу жүз менен айтылган салам эң катуу жүрөктөрдү да жибитет. Экинчи, биринчи болуп салам берүү. Хадисте адамдардын Аллахка эң жакыны биринчи болуп салам бергени деп айтылган. Салам бул тынчтыктын жана амандыктын тилеги. Биринчи болуп салам берүү менен сиз текебердикти жеңип, адамдардын ишенимине киресиз. Үчүнчү, уга билүү жана сыр сактоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды дайыма кунт коюп уга билген. Адамдарга акыл үйрөтүүдөн мурда алардын ички дүйнөсүн түшүнүүгө аракет кылыңыз. Өзүн баалаганды сезген адам сизге ар дайым жакшы мамиле кылат. Төртүнчү, белек берүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бири-бириңерге белек бергиле. Ошондо ортоңордо сүйүү пайда болот." Белектин чоң кичинеси эмес, көңүл бурулганы маанилүү. Кичинекей белек чоң таарынычтарды жууп кетирет. Бешинчи, кечиримдүү болуу жана кемчилик издебөө. Куранда кечиримдүү бол, жакшылыкка буйруу жана сабатсыздардан алыс бол деп айтылган. Кемчиликсиз адам болбойт. Башкалардын катасын кечире билсеңиз, Аллах сиздин каталарыңызды кечирет. Адамдардын жаман жагын эмес, жакшы жагын көрүүгө машыгыңыз. Кымбаттуу бир тууганым, жакшы мамиле бул сиздин бул дүйнөдөгү жана акыреттеги байлыгыңыз. Эгер сиз адамдарга жакшылык кааласаңыз, Аллах сизге жакшы адамдарды жолуктурат. Бул видеону мамилеси бекем болсун деген досуңузга жөнөтүңүз. Соопко ортоктош болуңуз.